Адаттагыдай жумуштун баарын бүтүрүп, үй бүлөнүн бүт баарын сыналган жанына чогултуп туруп, эми эле отуруп телевизордо көрсө Салам Кыргызстан башталып турган ке. Саламатсыздарбы? Асманда жылдыз, жерде Кыргыз дейт. Жалпы кыргызстандыктарга биздин атыбыздан салам. Кылымдарды карыткан кыргыз калкым. Кайрадан Салам Кыргызстан берүүсү сиздер менен. Саламатсыздарбы? Сүйгү телекөрүүчүлөр, биринчи коомдук каналда биз берүүбүздү баштап жаткан кезибиз. Бүгүнкү темабыз эфир жылдыздары. Конокторду али сыр бойдон кармап туралы, бирок кызыктын баары алдыда. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Гүлжайна, мен ушунчалык Кудайга шүгүр деп айтмакчымын. Ушу биздин Салам Кыргызстанды алып барып атканым. Анткени кээ бир биздин кыргыз элибиз теле аркылуу гана көрсө, бизге болсо маектешип, жашынакай суроолорду берип, тамашалашып, жанынан көрөбүз да. Азыр биздин коногубуз Чолпон жылдыз келе атат. Ошол мен дагы ушул эфир жылдыздары дегенди эле аябай толкундан күтүп атам. Бүгүнкү эжекебиз канчадан бери экөөбүз көксөп күтүп жүргөн ушул эжекебиз менен маектешсек экен деп жүрбөдүк беле. Мынакей көрсө бүгүн тилегибизди Кудай орундатты. Анан да Санжар коногубузду тосуп алсак. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сіңірген ишмер, биринчи коомдук каналдын легендарылуу диктору Гүлшан Молдоева. Тосуп алыңыздар. Катыраак кол чабуулар туугандар. Салам Кыргызстанда күндө эле Гүлшан эжекебиз келирбиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алалы. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Кандайсыңар? Куш келипсиз. Саламатсызбы? Куш келипсиз? Төргөтүңүз. Гүлшан эжеке, куш келипсиз биздин студияга. Мынакей биз көктөн эңсегенди бүгүн жерден көрүп, жаныбыздан көрүп отурабыз. Биздин студияга дагы бир жолу куш келипсиз. Рахмат. Сизди көргөнүбүзгө биз аябай кубанычтабыз. Рахмат. Кичинекей кезде көрүп аткан Гүлшан эжекебиз дагы эле ошондой эле экен. Мен таң калып отурам. Саламатсызбы эжеке? Куш келипсиз? Мурда телевизордон көрсөң эми жанынан көрөт. Жанынан көрүп атам. Телевизордо кандай болсо, азыр деле ошондой экен. Фантастика эмес экен, чын экен туугандар. Мен ишендим. Кармап көрөлүм. Гүлшан Молдоева существует деп кой. Рахмат. Саламатсызбы эжеке? Рахмат. Келиңиз, анда биз сизге бүгүн толгон токой суроолор дайындап койгонбуз. Себеби биз сизди кичинекей кезибизден бери ушу көгүлтүр экранын аркасынан гана көрүп, кандай гана керемет эжелер деп суктанчубуз. Мына Аллах буйруп бүгүн сиздин жаныңызда отурабыз. Рахмат. Анан эми сизге суроолорду баштай берсек, ушу чыгармачылыкка кандай келип калдыңыз? Ушу чыгармачылыктын алгачкы жолдоруңуздан баштап айтып берсеңиз. Мен мектепте окуп жүргөндө эле ошо өздүк көркөм чыгармачылыктын илимдери болурду. Анан кийин клубтарга чыгып алып анан азыркы номурубузда баланча ырдайт деп мен ошол чыгып анан ошону айтып коюп анан өзүмчө бир чоң бир нерсе жасап койгонсун. Анан кийин ошол концерттик программалардын көбүн мен алып барчумун да, мен уюштургучта болчумун. Анан кийин бул жерде бир айта кетчү нерсе, ошондон кийин эле мен институтка келип кирдим. Институтка келип кирип эле ал жерде дагы эмнегедир ошол милдетти мен жөндөн жөн эле өзүм эле алып алдым. Эмнегедирчи. Анан эле мени кай жерге болбосун ошол ректору, биздин институттун ректору Молдоеваны чакыргыла деп эле. Анан кийин эле бир күнү бир жерде конкурс болуп атат, ошол конкурска катышасың деп эле институтта окуп жүрсөм эле алып кирип кетишти. Анан эмне болгон конкурс, кайда алып барат деп эле мен да таң калып кеттим. Анан барсам эле Кондучалова, ал кезде министр, маданият министри, баардык көп комиссия отуруп алып, абдан тыптынч отурат. Карасам эле Кондучалова көзүмө көрүндү. Сахнага чыгарып алып эле баягы эми өзүң жөнүндө айткан, эми ырды айтып бергин. Анан тигинт бинт деп эле бирөөлөр айтып берип аттыр. Бул колумдан келишинче жан талашып айтып атам. Анан кетип баратсам эле Кондучалова: "Кызым, токто, алда өкүм сүйлөчү эмес беле? Токто, бас бер бас" дейт. Балекет басты, эмне болуп кетти деп анан акырын абай аяр басып жанынан келдим. Келсем эле баягы жандагылардын баарына айттым: "Мына кызды даярдагыла" деди. Көрсө 1977 жылы Москвада жаңы конституцияны кабыл алып, ошол конституциянын урматына чоң бир бүткүл союздук фестиваль болуп аттыр. Анан ар бир республикадан бирден кыз, бирден бир эркек жигит керек деп ошого тандап отуруштур да. Анан ал кезде менде өзүмдө хордордачмын.
хор менен да ошол салтанатка барабыз деп камынып атканбыз. Анан экинчи дагы ошол эле салтанатка мен эки ырдап дагы анан кийин баягы көркөм окуучу катарында кирип калдым да. Анан карабайсыздарбы, ошондон баштап мен Сөзүңүзгө карагылчы. Сиз сүйлөп атсаңыз мен эки кесиптешиме бир нерсе болду. Эмне болду сиздерге? Аябай Мындай телевизордо ушундай сүйлөш керек экен деп ойлонуп калдыңыздарбы? Же эмнени ойлонуп калдыңыздар? Мындай карасам, экөөңүздөрдүн тең көзүңүздөр мындай токтоп калгандай го. Ойлонуп атабы, же угуп атабы, же укпай атабы, биз билбей да калдык. Гүлшан эжеке айтып берип атса өзү айтмакчы эле, жанагы көгүлтүр экрандын артында бизди жомокко тартып кетчү деп атпайсызбы? Сиз бизди ошондой эле тартып атасыз да. Анан ошондо сиз 77-жылы биринчи кадам таштагансыз. Ошо 77-жылы Болгону да кандай биринчи кадам? Ошону айтпайсың. Советтер Союзунун эң съездер дворецинде, Кремльдеги съездер дворецинде Глейген сахнада алчы. Эмне деген жер, ошол жерге барып, анан мен өзүмдүн Кыргызстаным жөнүндө айтып берип, Кыргызстан мына мындай биздин мамлекет деп өлкө өзүнчө бир өтө чоң патриоттук сезимим оош битер күч алып, мен ушу Кыргызстандын атынан мен барып атам, мен ушу кыргызымды мактап атам деп өзүнчө бир стимул болот экен бул дагычы. А эгерде мисалы үчүн ошол убакта Инстаграм болгондо баарыбыз билмей элек турабы? Гүлшан эжекеге мен бир имиш уккам да. Сиз жөнүндө бир анекдот. Тамаша кандайсыз? Жакшы. Тамашага жакшы анекдот бар экен. Сиз жөнүндө анекдот өзүңүз уктуңуз беле анекдот? Мен Майрамбек Осмоновдун аткаруусунда мени туураганын көргөм, бирок анекдоттук эле. Мен мындай сиз жөнүндө анекдот уккам да. Сиздер коллегаларыңыздар менен жолдошуу бирөөсү каза болуп калган экен. Анан ошол жака сиздер Куран окутуп барыпсыздар да. Канчалык чын эмес экенин билбейм. Анан сиз ошол жерде эң улуусу, эң сулуусу болуп отуруп анан кийин эми баардыгыбыз эми бирден көңүл айтпай Гүлшан эжекем эле айтып койсун көңүлдү десе, анан сиз деген эми үнүңүздү азыр деле сүйлөгөнүңүз, эфирде сүйлөгөнүңүз деле ушундай турбайбы? Анан Гүлшан эжекем айтат экен да, тиги жанындагы жолдошу өлүп калган коллегасына Эми эле күлүп баштады. эми эмне кылабыз? Баардыгыбыздын бара турган жерибиз ошол жер экен. Жаткан жери жайлуу болсун, артына тойго гана келели деп ушундай көңүл айтканын кетсин да. Ошо чынбы ошондой эмес? Эми ар ким ар кандай кабыл алса керек. Бирок эми мен мындай турмуштагы деле, эфирдеги деле жашоомдогу үнүм ушул, сүйлөгөнүм деле ушул. Анан мен көпчүлүк ойлошот окшойт ошо. Мындай эфирде эле мындай жасап сүйлөйт, же болбосо бир башкача сүйлөйт депчи. Ошондой, ошондой. А бул эми бул тубаса нерсе болуш керек мага таандыкчы. Энем ошондой төрөп койсо керек. Мен биринчи укканда аябай күлгөм да. Мисалы үчүн эмелердичи, ушул эле анекдот болгондо эске келип турбайбы? Күнүмдө эле боло турган окуялар, мисалы үчүн таксиге отурдуңуз, артынан таксист адам деде көп деле карабай, сиз үнүңүз менен кайрылганда, ай могу үндү тааныдым деп кайрылгандар болобу деги? Санжар, бул аябай көп болот. Өзгөчө мен азыр акыркы күндөрү көбүрөөк ар жакка чыгып калам, анан кийин эми машина чакырганга туура келип калат, анан кээ бирөө байкабай калат да, артынан кирип отуруп эле. Эми ар кандай болот да адамдарчы, кээ бирөө бултуйуп, кабактары түйүп салып, анан кийин кайда? Мени баланча жерге алып барып коесуңбу? Ой! деп чочуп кетет да. Анан аябай карап, бул мага тааныш үн. Бул үндү жакшы көрөм мен дегендей. Анан башкача болуп кетишет да. Анан мен да аябай күлүп калам. Ошо элиме, журтума рахмат, ыраазымын. Ушундан алыс кеткенге чейин мен дароо таксисттин ролун ойной калайын. Сиз те бир алысыраак жактан могу Жаш гвардия 59га мени жалдап атасыз. Айтып көрбөйсүзбү кандай болот экен? Угайын. Мен жанагындай корс таксист болоюн да. Корс таксистсиң. Кайда барабыз? Иним мени КТРга жеткирип коесуңбу? Молодая гвардия 59га. Дароо эле Арно концертке кетип бараткандай болуп эжеке. Дароо эле. Ишендим. Анан мен Гүлшан эжекен, анакей сиз татынакайсыз, сулуусуз, көп жылдан бери кыргыз элине кызмат кылып келатасыз. Кашыра мактап атасыз. Рахмат. Жок, чынында элечи, сиздин курагыңыздагы эжелер, азыр апалар, кээ бирде өзүңүз деле ал чындык эле да. Тарынбаса керек, сиздин жаныңызда өтө эле улуу көрүнөт да. Сиз биз баягы кичикибизде мен эс тартып, А тамгасын таанып, телевизорду билип, түшүнүп баштагандан баштап сизди көрөм телевизордончу. Ошо ойдонсуз да, мунун сыры эмнеде? Анан кийин эме деп уккам сизди. Сиз Бишкекте жашабайсыз?
көлдө жашайт, өзү бары уйларды сайт экен, көптөгөн малдар менен алек болуп, анан ушу эфирге эле Арно концерти башталарда бүт эфирлерди чакыра турган конокторду расписаниясын түзүп коюп анан кирет экен деген ушул чынбы? Чындыгында ошол көлдө бир жакшы бир чоң чарбачылыгыбыз бар. Ал жакты дагы карап атабыз, бул жакты да карап атабыз дегендей, азыр эми мезгилдин талабына, мезгилдин шартына жараша жооп болуш керек да. Мен ал жакка барганда бир Таза аба. өзгөчө бир сонун бир сезим болот да, көлдүн жээгинде турабыз. Көл деген кандай керемет. Мен көл менен сөзсүз барып учурашам, сүйлөшөм. Кадимкидей бүт ошол ичимдеги болгон нерсени көлгө айтып алам. Эмнегедир. Көлдү абдан жакшы көрөм өзүм. Анан Уйсайсыз. ошол сыяктуу эле анан барам. Бүт уйсаган эмне экен? Бизди ата-энебиз жашы кенедей бала кезибизден көп нерсеге тарбиялап, көп нерсени үйрөтүп кетиптир. Мен ошол ата-энеме абдан ыраазы болом. Мен азыр мен кылбаган эч нерсе жок, чын-чынына келгенде. Мен колумдан бардыгы келет деп айта аламын. Ошо айыл турмушуна болобу, же болбосо бул шаарды болобу. Мен бирөөнү чакырып, тигинтип жасап берчи, же муну мындай жасап берчи деп бирөөнү карап, анын качан келет экен деп күтүп отурбайм. Мен өзүм жасап ийем бардыгын. Лампочканы деле алмаштырып коесуз. Отун деле жарып коесуз. Ал бекте эле калат да. Колчалык койбойт. Аракелде, бирок Анда мен мисалы, кыргыз элибиз сизди көгүлтүр экрандан көргөндө такыр бир жумуш жасабаса керек деп ойлосо керек. Ушунда көп айтышат да. Бул ак кол болуш керек. Бул үйүнө бир кыздарды жумшап коюп, же болбосо тиягына бирлерди жумшап коюп, эми андай эле болот дечи. Бирок деген бардыгын өзүң кылгандан артык нерсе жок. Бирок кээ бир учурда, конечно, бардыгын жетише албай кетесиң. Ошол кездерде эми Анда мен түшүнүм боюнча сиздин сулуулугуңуз, ушу келбетиңиз, көл, таза аба, ушундай ушул жерден бардык табигаттан алган сулуулук турбайбы? Эми бул мындай да биз ал жака кийинчерээк барып калдык, ал мурда бул жерде Бишкекте эле болдук. Бирок мынабу адам, мынабу өзгөчө кыздар ар бирибиз өзүнчө бир гүлбүз. Назикпиз. Бир татынакайбыз. Бул жашоодо ошол биз өзүбүздүн ордубузду билип, ошол жашоодо бир жакшынакай бир нерселерди жасап калганга аракет кылыш керек. Ал нерсе кандай? Ал нерсе, мисалы үчүн, Надежка сен деле, Санжар сен деле, баарыбыз тең эле мындай эфирдин алдында чыгып, бизге силердин назарыңар, элдин назары силерге түшүп аткандан кийин, силер жөн эле кийинип алып, чыгып кетип, же жөн эле өзүңөрдү карабай койгонго акыңар жок. Силер эфирге чыгып аткандан кийин ар бир силердин артыңарда келаткан, же силерден улуу бир кыздарга, балдарга үлгү боло тургандай бир сапат болуш керек. Ошол себептен силер ар качан өзүбүздү кармай билгенге аракет кылышыбыз керек. Сиздин кесиптешиңиз, чогуу алып барып жүргөн Улукбек Мамытов байкебиз жөнүндө дагы бир маалымат менен бөлүшүп өтсөңүздөр. Деги эле эмне болуп ошол долбоор башталды? Кандай сунуштар болду? Алгачкы кадамдар? Эми бизди көрө баштаганда Арно концерт бул бир чоң проект, чоң долбоор, өзүнүн рейтинги менен болуп калган болчу. Ал эми ошонун биринчи кадамдары бар да, көч бара-бара курулат дегендей. Ооба, туура айтасың, Санжар. Бул мен кыргыз телевидениесинин босогосун аттаган жылы 1978 жыл болчу. Мына ушул 40 жылга чамалап калды мен ушул ишти аркалаганыма. Телевидениеде биз дикторлор көрсөтүүнүн 90% биздин мойнубузда болчу. Биз Ала Тоо маалымат программасында окуучусубуз, жаңылыктарды да окуучубуз. Андан сырткары адабияттык көрсөтүүлөр, концерттер, балдар үчүн программалар, айыл чарбачылыгындагы программалардын бардыгын тең биз алып барчубуз. Бул Арно концерти кийинчерээк эле. Ошо биз ошол Ала Тоо маалымат программасында окуп жүрдүк. Башка программалардын баарын алып барып жүрдүк. Ошол менен катарлаш эле Арнону алып барчубуз. Анан кийинчерээк эле мына Союз урагандан кийин ар бир редакция өз ишин өздөрү кылып калды да. Анан биз Бактыбек байке экөөбүз ушул Арного эле калалы. Жаштарга орун бошотолу, жаштарды иштесин деген ой менен биз Бактыбек байке экөөбүз ошол Арного калганбыз. Эми Арнодо деле бул оңойдой көрүнөт. Бирок бул Арно эң эле татаал деп айтар элем мен. Себеби деген ар бир мына көрүүчүлөрдүн бир талабын, суроосун биз канааттандырышыбыз керек. Биз ошолор айтып атат, мен энемди жакшы көрөм. Ушул энеме деген бир жакшы бир ой тилектерди айтып койсоңуздар. Бул деген көрдүңүзөрбү? Бул биздеги мына мүмкүнчүлүктү биз
беришибиз керек. Мен жүрөгүмдөн мен энемди кандай сүйсөм, атамды кандай сүйсөм, мен да ошолорду, ошо өзүмдү, ошонун баласы катары ошо арнайм, айланайын. Ушул өмүрүңүз узун болсунчу, ден соолугуңуз болсунчу, карыбаңызчы. Мен сизге ушул жалаң ушул дүйнөдө эмне жакшылык болсо, ошонун баарын мен сизге алып бергенге даярмын деген нерсе. Көрдүңүздөрбү? Анан мен ушул акыркы кездери ушу окуп мындай чыгам да, мен радиодо дагы көп программаларды алып барам. Анан бул өзгөчө мына беке Арнону алып баргандан кийин мен өзүмчө бир ойлоном да көпкө. Кадимкидей чарчап калдым. Себеби мен энергиямды берип атам. Мен көрүүчүлөргө мен бүт жүрөгүмдү арнап атам. Ичимдеги болгон жылуу жакшы сезимдин баарын берип атам. Ушунча жыл ошо жүрөгүмдү чаап, жүрөгүмдү берип, жүрөгүмдү арнап келиптирмин. Мен көрүүчүлөрүм менен мен сыймыктанам. Ошол нерселердин бардыгын көрүүчүлөрчү атасына, энесине, телетең тушуна бардыгын арнап атат. Ошол арноолор ушу Бактыбек байке экөөбүздүн жүрөгүбүздөн чыгып атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун керемет нерсе. Гүлшан эже сүйлөгөн сайын, сиз ар бир модель эмоция менен сүйлөгөн сайын, сизден кандай бир сыйкырдуу энергия алып атканыңызды түшүнөсүзбү? Ой, рахмат. Кандай гана кереметтүү энергия алып атабыз. Рахмат. Бирок сиз ушу Арно концертин канча жылдан бери алып барасыз? Сизди жакшы Жана билебиз. ошондочу канча жылдан бери канча адамды куттуктадык деп эсептедиңиздер Ошону беле? айтсам. Канча адамды куттуктадык экен Бир бизде? Санжар, мен Кыргызстанды куттуктап бүтсөңүз керек уже. ошондой болуп калды окшойт. Мен аябай ушу оюма келбептир. Мен атай отуруп алып бир эсептешибиз керек экен. Чыны жок, список эмес, мындай эле эсептеп койсо болот. Жумасына азыр 4 жолу кетип атат. 4 жолдан минутасын алып, анан эле канча киши чыкканы билинип калат. Ошондо жарым Кыргызстан эмес, бүт Кыргызстанды деле куттуктап койсок керек. 25-26 жылдын жүзү болуп атат. Арно концертин Эң оригиналдуу каалоо тилек кандай болду эле? Эң оригиналдуу каалоо тилектер. Карачы канча жылдан бери Көп эле, кыргыз көп эле. телевидениясындагы эң Көп эле. көптөн бери чыгып аткан долбоор бул Арно концерттен ошонун канча каалоо тилек болду. Ошонун арасынан эң оригиналдуусун деп сурап койгон Санжарды гана байкагыла. Мен Эң эле оригиналдуусун мен айтар элем. Бул бир 100гө чыккан бир энеге бир куттуктуу арнап атышат да. Анан ошондо балдар айтып атат. Ушул 100 жашка келдиңиз. Эми дагы ушунун жарым жашын жашап бериңизчи деп. Карагылачы. Эмне деген, эми ал жарым жашы 150гө. Ушу 100дү дагы ушул жакшы жашта дебей, анан дагы 150-нө. Бул эмне деген кыргыздардын, кыргыздарга гана таандык бир менталитетибиз бар да, Карагылачы. Дагы ушунча жашап берсең, айнанайын энеке, айнанайын. Жашачы дагы, оорубачы. Сен эч качан бизди мындай кайгыга салбачы деп. Көрдүңөрбү? 100гө чыккан энесине кандай каалоо тилек. Ошол эфирде кандай гана бир татаалуу учурлар, кандай гана бир күлкүлүү окуялар болот. Ошол сиз канчалык кыйынчылыгы жана канчалык жыргалчылыгы, анан бир кызыктуу окуялар жөнүндө айтып берсеңиз, ушу Арно концерттин. Бир жолу мен жаңы жылды ошол студияда тозуп калгам. Карасам эле, мен баягы желпилдеген көйнөгүмдү мындай чечип келейин деп эле биздин кабинет экинчи этажда болчу. Ошого барып чечинип кийингенче эле баягы эми жаңы жыл болуп атса баары шашылат үйгө. Анан мени унутуп коюп кетип калышыптыр. Ал кезде дежурка деген бар да. Анан эле чыксам эле эч ким жок. Баары кетип калыптыр. Ал кезде азыркыдай же транспорт жок, же такси жок, эч нерсе жок. Эшикке милиционер балабай жүгүрүп барып тиги жерге барып, "Эже, мен машина тозо коеюнчу" дейт. Же машина жок. Ал кирип чыгат. А мен болсо эмне аларым деп ыйлагым келип турам, же баягы сотка телефондор деле жок. Анан кийин бир маалда айлабыз кетти. Ыйлагым келип отурсам, анан тиги бала айтты: "Эже, скорый чакыралыбы" дейт. Анан мейли чакырчы дейт. Скорый чакырдырат. Эмне болду дейт. Буякта биздин алып барчубуз аябай жаман болуп атат, келип коесузбу? Анан бат эле келип калды, кудай жалгап скорыйны. Келип, "Кана ким кайда?" дейт анан. Эми азыр экөөбүз тең азыр урушат, азыр экөөбүз тең эмне дейт, эми азыр биз эмне кылабыз деп мен отурам да коркуп десем эле деген. Мына деп тиги милиционер бала мени көргөзбөйт, мен болсом эмне кыларым, интип отуруп, эмне кыларым деп анан күлбөйдүм, кечирип койгулачы мен. Ушинтип дежурка таштап кетиптир, же такси жок же деп эле баягы жерден аябай кечирим сурай берсем, ал айтып атпайбы: "Алда кеп бекен, жүрүңүз анда. Каяка барасыз? 6-микро, жүрүңүз."
Мен ошентип мен алардан кечирим сурап атам, алар менин урушкандын ордуна ой анан кийин баягы өткөн кеткендерди эстеп алып эң эле жакшынакай маанайда үйгө жеткирип коюшкан. Такой крутой эже турбайсызбы? Скорый менен Скорыйды такси колдонгон, Ошол жерге бир суроо алайынчы. Уруксат берели. Мынакей биз деген, сиз деген кандай десек, профессионалдуу дикторсуз, алып баруучусуз. Сиздин биз өтө элек тепкичтерди сиз далай тебелеп өткөнсүз. Биз артыңызда, көлөкөңүздө тиги жакта жүрөбүз да. Биз мынакей ушу Салам Кыргызстанды алып баруучу болуп атабыз. Биздин кемчилигибизди дагы айтсаңыз, биз кандай кылышыбыз керек? Биз туура алып барып атабызбы? Сиз де бизди көрүп атасыз, ошо бир кемчиликти бетке айтсаңыз. Сизден бир жакшы кеңеш алалы. Азира, бул мындай да, ар бир көрсөтүүнүн өзүнүн маани мазмуну, өзүнө жараша оюн зоогу, тамашасы болот. Бул Салам Кыргызстан көрсөтүүсүн мен дайыма көрөмүн, силерди дайыма көрөмүн, силерди сыйлайм, урматтайм дегендей. Булдун дагы өзүнүн орду бар. Силер маалымат программасын элге жеткирип аткан жериңер жок. Силер деген мынабу шоу программаны алып барып атасыңар. Элдин канчалык бир деңгээлде жумуштан чарчап келгенде болобу, же болбосо бир баш ооруп турганда болобу, же болбосо кандайдыр бир ар кандай ситуациялар болот да. Мына ошол учурда бүгүн Салам Кыргызстан болот турбайбы, ошону коеюнчу дегенде кичине эс алып алайын, көңүлүм ачылып калсын деп. Бул абдан жакшы проект. Мен муну деген колдоймун. Себеби азыр айтып атпаймынбы? Бардык эле нерсеге деген баягы проблемаларды эле байлап эле, проблемалар менен эле момтире тушалып эле, ошондон чыга албай эле. Жок, андай болбош керек. Бул элге, көрүүчүлөргө керек нерсе. Мен бул көрсөтүүнүн режиссеру Канат Култаевга дагы мен абдан чоң ыраазычылык билдирем. Өзүнөн эле айтамын, бул жакшы нерсени жакшы деш керек. Жакшы нерсени көбүрөөк чыгарганга, андан ардагы улап кеткенге, ошол нерсени өстүрүүгө аракет кылыш керек. Рахмат. Силерге мен чын ниетимден, чын дилимден ыраазычылык билдирем. Жакшы, жагымдуу сөздөрдү угуш. Эң жакшы. Азыр айымдагы биздин жөнүндө кемчилигибизди неге сурап сизден кеңешип кетти, анткени эми сизден сураса кимден сурайбыз, туурабы? Жеке профессионалсыз бул жумуштун легендарлуу диктордон бирөөсүз. Жана бизге өзгөчө бир сүйүнчү уктук. Жакында эле сүйүктүү теле көрүүчүлөр кубанычтуу кабар, мен ушул алып баруучу болсом, диктор болсом, радио диджей болсом деген кандай миңдеген адамдар бар. Күндө керек болсо бизден дагы сурап аткандар бар. Сиздер үчүн Гүлшан Молдуева академия деген академиясы ачылды. Бул академиясынын ачылышы менен чын дилибизден куттуктайбыз жеке. Рахмат. Эч кимге айтпай эле даярданып жүрүпсүз, аябай ал жагынан кыйын экенсиз. Деги эле ушул академия жөнүндө бул адашпасак брошюралар окшойт, Ошол академиябыз ошо Атайын бизге бирден алып келгенсиз. Ооба, алып келдим. Жакында Рахмат. Кудай буйрса ачылдык. Бул эң сүйүнүчтүү кабар болду. Мен жүрөгүмдө өйүп жүргөн, мени ушу дайыма ушул бир жакшы бир нерсе калтырыш керек, өзү ийиз калтырыш керек деген нерсе болду да. Мен келечек муундарыбызга, биздин артыбызда келе жаткан жаштарыбызга эмне калтыралы, эмне берип коелу, эмне беришибиз керек деген нерсе да. Ошол себептүү мен ушул көптөн берки жүрөгүмдө өйүп келе жаткан ушул академия деп атап коюшту. Мен деле өзүмдү баягы Гүлшан Молдоевнун академиясы деп деле мындай пиарить этип мындай өзүмдү айткым келген эмес, бирок ошого алып барып ошо көпчүлүк мындай көпчүлүктүн суроосу болуп калды. Ошон үчүн да мен макулдугумду бердим дегендей да. Бирок бул академиянын өзгөчө бир максаты биз жеке эле ошо алып баруучуларды эмес, жеке эле диджейлерди эмес, жеке эле бир эфирдин адамдарын эмес, биз мына бу ишкерлерди деле. Ал тургай мага өтө көп суроолор келип атты кызматчылардан. Ошо биз кандай туура сүйлөйбүз? Аудитория менен биз баарлашаганды бир кандай бир оюбузду туура жеткире албай атабыз дегендей. Ошол сыяктуу эле биз сөздү жеп коюп атабыз деп атат. Ал тургай мага дагы мен бир нерсени окуп алып аябай таң калдым. Бир Америкада бир эң жакшы логопед педагог бар да. Ошого бирөө кайрылат да. Мен аялымды абдан жакшы көрөм дейт. Сүйөмүн дейт. Бирок ал сүйлөй келсе эле мен иренжип кетем. Ушу менин аялымды ушу үнүн бир коюп берсеңиз, карабайсыздарбы? Үн деген бул адамдын үнү керемети күчтүү курал деп айтабыз биз. Ошол үн кандай коюлуш керек?
сүйлөө техникасы кандай коюлуш керек, дикция, интонация деген эмне, ошо биз сөздөрдү туура сүйлөй алабызбы? Мен азыр эле жогоруда айтып өттүм, ошо эң эле жөнөкөй мисал, дем туура алабызбы, демди туура ала алабызбы? Мына ушундан башталыш керек бардык нерсе. Андан кийин ораторское искусство деп коебуз, оратордук чебердикчилик. Андан кийин баягы адабият, анан кийин баягы спичрайтерство деп коебуз. Азыр мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздар менен иштөө, ушулардын бардыгын биз камтып, ушул академияда ооба, ушул академиянын бир максаты, эң негизги максаты ушул маселелерди эффективдүү чечип бере алат деген бир алдыбызга бир чоң максатты койдук. Бир убакта канча окуучу ала аласыздар? Бир убакта эми 100гө чейин алсак да болот. Ийгиликтерди каалайбыз. Биздин имаратыбыз, өзүбүздүн баягы менчик имаратыбыз, бардыгы тең Кудайга шүгүр, сен өзүң айткандай бардыгын жабдып алдык дегендей, биз окутабыз. Имарат жакты, имарат чын эле күтүп аткандан дагы жогорку деңгээлде экен. Ошондуктан жеке өзүмдүн атымдан жана биздин чыгармачылык жамаатыбыздын атыбыздан чын элебизден куттуктоо айтып кетели. Рахмат. Мен ишенем, бул академиядан буйруса мыкты инсандар чыгат. Демек мен башында бир аз адашып алып турмун, бир гана алып баруучулар гана эмес, бүт тармактагы ишмерлер дагы келип өз тил байлыгын жогорулатып келсе, жана албетте эле туура сүйлөө маданиятын үйрөнсө, эң эле жөнөкөй сиз айткандай дем алганды үйрөнүп кетсек болот экен. Ооба, биз мындай жөнөкөй эле элдерибиз деле азыр тойго көп барып, микрофонду кармаганда сүйлөй албай калат. Ошолор деле барып окуса болот да, туура? Тойдо жакшы каалоо тилектерди айтып. Рахмат. Ишиңизге ийгилик берсеңиз эжеке. Сиздин академияңызга биз дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз эжеке. Биз сизден эфир башталгандан бери сиздин ар бир сүйлөгөн сөзүңүздөн, ар бир мындай эмоция менен сүйлөп, кандайдыр бир сизден сыйкырдуу бир күч, сыйкырдуу керемет бир жакшы нерселерди алдык десек жаңылышпайбыз. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушундай татынакай, супсулуу боюнча жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Жана Гүлшан айым, биздин долбоорубуздун салтка айланган сурообуз бар. Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Ибн Синадан ааламда адам өмүрүнөн артык эмне бар деп сураптыр да. Анан Ибн Сина жооп берип атат дейт. Алар үчөө дейт. Сүйүү, ишеним, анан мекен. Мен Кыргызстанды гүлдөп өсүп өнүккөн мекеним деп айтамын. Ал биздин Кыргызстандын келечеги өтө кең. Мен Кыргызстанымды ар дайым сүйөм. Мен Кыргызстаным үчүн жанымды берүүгө даярмын. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстандын ушул эле фрагментин өзүңүздөргө монтаж кылып кесип алып, телефонуңуздарга мотиватор кылып көрүңүздөр. Эртең менен турганда эле көрөсүздөр, Гүлшан Молдоева үчүн Кыргызстан эмне дегенде эле жылмаюу менен жумушуңуздардын алгачкы кадамдарын аттап, ийгиликтүү күн башталат десек жаңылышпайбыз. Эжеке, Рахмат. анда сүрөткө түшөлү. Мейли. Селфи. Жылдыздуу селфи Салам Кыргызстанда. Баракелде. Сахна артында жана келатканда Гүлшан эжекебиз мага айтат, ай Санжар, ушул баары эле мейли эми кыйнабасаңар эле болду дейт. Оюндачы. Ошондуктан биз эми эжеке сизди ушунча чакырып келип алып кыйнасак болобу же кыйнабай койсок болобу деген ойлоп атып, мейли анда бир аз кыйнайлы, бирок кыйнабай эле коелу деген чечимге чыктык. Сахнага чакыралы. Сизге канча жылдан бери көнүм иш болгон эле жумушту кылдырабыз, бирок бир аз башкача болот эжеке. Оюнга чакыралы. Кол чаялар жаңырсын. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Биринчи коомдук каналдын легендарлуу диктору Гүлшан Молдоева эжекебизге бир бийлетип, ырдатып, кыйнабай эле коелу дедик. Арноо концерттин алып барып аткан эле образга киресиз эжекем. Келиңиз бул тарапка. Бирок биз сиздин текстиңизге тилекке каршы жашылап көңүл бурбай, бир аябай шок жигитти өзгөртүп кетиптир. Кантип өзгөртүп кеткен, деги эле редакциядан дагы өтүп кетиптир, бирок түз эфир аркылуу сиздин колуңузга ушул текст келип калыптыр. Азыр башынан аягына чейин токтобой өзүңүздүн жана айткан образыңызда ошол эле подача менен, ошол эле энергетика менен окуп бересиз. Андан соң экинчи этапты эмоцияны өзгөртөбүз, үчүнчүсүндө дагы бир эмоция өзгөртөбүз, бирок текст ушул эле болот. Эң алгач азыр Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында Арноо концерти.
Чүй облысынан Бишкек шаарынын Мощный дворунун дерзкий тургуну Туся братанканы туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Кубанткан байрамыңыз чексиз болуп, кубана куттуктайбыз. Ташып толуп ден соолук узун өмүр сизге саамал. Турабыз биз жакшылыктын баарын каалап. Биз Инстаграмда баарыбыз көңүлгө кубанычтар толтуруп, ак тилектерибизди сизге арнап турабыз. Мээримиңиз жана движенияңыз менен роднойдорго жарык жылуулук берип келесиз. Дагы да узак жылдар бою биздин жакшылыктарыбыздын үстүндө баш көз болуп, дерзкий жана зыңк болуңуздар. А также сиздин сый урмат көрөр мезгилиңиздер эми келип олтурат. Туулган күн жакшылыкты жетелесин, өмүрүңүздү узартсын, бактылуу местныйлык доорунда бакубат жашоо насип этип, районовский братишкалардын бал тилине маашырланып, кайгы капа билбей бекем ден соолукта узак өмүр сүрө бериңиз деген каалоолорун айткан Шами, Баха, Нурадил жана Жандос. Могул жерде бир эле ката болду. Могул жерде атак жемес, атак езжи деш керек. Кайталап койсоңуз, атак езжи. Атак езжи. Эми ушул эле текстти эми эркелеп айтыш керек. Аябай эркелеп. Тузя братан деп айтат экенсиз. Кана дагы айтып койгочу. Тузя братан. Кана Назира сен да айтып койчу кана. Тузя брат. Сиздин туулган күнүңүз менен. Биз деле бизге караганда сиз назигирексиз Гүлжайна экөөбүз. О, биз анда эркелей албайбыз. Биз могу коркутканын айтайлы, Тузя брат деп. Аракет кылайын эми. Аябай. Анда эмесе Арно концерти эркелөө вершин. Чүй облысынын Бишкек шаарынын Мощный тургуну. Жок. Чүй облысынын Бишкек шаарынын Мощный дворунун дерзкий тургуну Туся братанды бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Кубанткан байрамыңыз чексиз болуп, кубана куттуктайбыз, ташып толуп, ден соолук узун өмүр сизге самап, турабыз биз жакшылыктын баарын каалап. Сиз Инстаграмда баарыбыз көңүлгө кубанычтар толтуруп, ак тилектерибизди сизге арнап турабыз. А мээримиңиз, движенияңыз менен роднойдорго жарык жылуулук берип келесиз. Дагы да узак жылдар бою биздин жакшылыктарыбыз үстүндө баш көзүңүз болуп, дерзкий жана зыңк болуңуз, Атак езжи. Сиздин сый урмат көрөр мезгилиңиздер эми келип турат. Бактылуу местныйлык доорунда бакубат жашоо, анан насип этип районовский башкармалыктардын, районовский братишкалардын бал тилине маашырланып жата бериңиз. Баракелде. Баракелде, Гүлшан эжеке. Үчүнчү этап бар болчу, Гүлшан эжеке мас болуп окуш керек эми. Өмүрүмдө мас болуп көрбөсөмчү. Ошо мен да ошону айтып атпаймынбы? Өмүрүндө мас болуп көрбөгөндөр анда күлүп окуш керек. Каат кырып, күлүп, аябай токтон албай күлүп аткан болуп окуп койсоңуз, анткени эми чын эле бирок эми Гүлшан Молдоева өмүрүндө мас болбогонун баары эле ишенебиз. Баарыбыз да көрөбүз. Бул ачык, айкын сөз дегендей. Ошон үчүн күлгөнүңүздү жакшы көрөбүз жана окшоштурганга аракет кылабыз, бирок такыр эле окшошпойт эжеке. Жок, Сандир анда мас болгондо Назир эже туура берип койбойбу? Назир эжеке туура ойлогомда жашоодо эле көрүп атпайсызбы? Сеники жакшы окшошуп болуш керек. Сиз күлүп эле окуп берип коюңуз эжеке. Эфирде бир ушундай окуя болгон. Түз эфирде болгондо дагы. Анда Күлкүбүздү тыя албай калганбыз такыр. ошо кандай болду экен чогуу көрөчү. Түз эфир Арно концерти. Кеттик, кол чабуулар. Чүй областырынча Бишкек шаарынын Мощный дворунун дерзкий тургуну Туся братанканын туулган күнү менен куттуктайбыз. Кубанткан байрамыңыз чексиз болуп, кубана куттуктайбыз. Биз Инстаграмда баарыбыз көңүлгө кубанычты толтуруп, ак тилектерибизди сизге арнайбыз. Чын эле токтон албай барат Атак ежи. Сиздин урмат көрөр мезгилиңиз эми келип отурат.
ошол үчүн туулган күн жакшылыктар жеселе жетелеп өмүрүңүздү дайыма узартып жүрсүн. Анан братишкалардын бал тилине машына кайгы капаны билбей бекемде соолук тилеп жүргүн. Баракелде. Мен ойлойм Гүлшан эжеке кирди. Арно концертте сиз ушинтип куттуктаган болсоңуз, ошол эжеке дагы эле умут элек болсо керек. Гүлшан Молдоева, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында бир өзгөчө, дүркүрөткүч, шаңдуу, жандуу кол чабуулар жаңырсын. Анда урматтуу Гүлшан эжеке, сиз ушундай бизге сонун көңүлүбүздү ачып, бир гана биз эмес, жалпы кыргыз элинин көңүлүн ачтыңыз. Бизге келген жылдыздуу конокторду, таттуу конокторду коргол кетирбейбиз. Биздин жашнакай белегибизди Санжар тартуулап коюуга уруксат этсеңиз. Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү, Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын биз Гүлшан эжекебиздей таттуу эжекебизге кайгарабыз. Сөзсүз түрдө эжеке, байкебизге салам айтыңыз, кыздарыңызга, неберелериңизге таттуулардан берип коюңуз. Тамагыңыз таттуу болсун эжеке. Чоң рахмат. Жаңызга камап берип турайын. Келиңиз анда Гүлшан эжекеге эркин микрофон, Кыргызстанга болгон каалоо тилегиңиз, кайрылууңуз дегендей. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Кыргыз эли өтө акылдуу, байыртадан бери акылдуу элдерден болгон. Мына ушул биздин акылыбыз менен, биздин бүгүнкү демибиз, күчүбүз, энергия менен биз Кыргызстанды гүлдөгөн, өнүккөн, өскөн улуу мамлекетке айландыра алабыз. Бардыгыбыз өз элибиздин мыкты патриоту бололу. Өз элибизди, жерибизди жан дилибиз менен сүйөлү. Мен ушуну каалар элем. Анда эмесе эжеке, сизди дагы бир айтып кетели, Салам Кыргызстандын төрүн көрдүңүз, келип туруңуз. Биз да Арно концертке кирип туралы. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө. Рахмат. Чоң рахмат. Биз сизди чын дилибизден сүйөбүз. Рахмат. Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ар бир күнүң жүзүңө күлкү арнаса, жашоо таттуу карачы. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата, жашоо таттуу карачы. Урматтуу кыргызстандык айымдар, жана татынакай кыздар, жакында жадырап жайнап жаз келет. Барыңыздардын сулуулугуңуздарга сулуулук кошо турган мээримге кайрылыңыздар. Мээрим барыңыздарды татынакай жана сулуу кылат. Туура айтасың, урматтуу айымдар, адамдын көркү чүпүрөк деп бекер айтылбаса керек. Биз кийип турган жашнакай көйнөктөрдү эгер жазында ачылып чачылам десеңиздер, Караван соода борборуна бутик А6га барып, Аленадан кийинсеңиздер болот. 36дан 64 размерге чейин бардык айымдарды сулуу кийинтет. Эң өзгөчө кийимдер Аленада. Назирже, Оу. азыр келип кеткен конок бизге кандай энергия берип, кандай бизге сонун сөздөрдү айтып, дем күч берип кетти. А бирок кийинки келе турган конок экөөбүзгө окшогон тарсылдаган мондай бир сонун эжекке келетмиш. Сиз билбейсизби? Сага эжеке, мага классташ курбу десем дагы жарашат. Бул чынында эле мен дагы мынакей Гүлшан эжекенин дагы кийинки коногубуздун дагы мен чыныгы фанатымын да. Ушундай үнүн сүйөм, өзүн дагы сүйөм. Ан Санжар болсо кыргыз эли деле күтүп сүйүп атса керек, ким келип? Күтүп атса керек кара Санжар. Туура кесиптештерим айткандай эле, бүгүн өзгөчө жылдыздарыбыз келип турат, анткени берүүбүздүн дагы темасы эфир жылдыздары. Сиздердин назарыңыздарда өзгөчө бир шаңдуу кол чабуулар менен тосуп алсаңыздар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, легендарлуу радио диджей жана өзгөчө популярдуу теле алпаруучу жана мен жакшы көргөн эжекемсек дагы жаңылышпайбыз. Конокто Салтанат Саматова. Катырақ.
Салтанат Саматова келиңиз эжеке, дароо эле төргөсүңүз. Полчалар. Хош келиңиздер. Хош келдиңиздер. Эфир жылдыздары деген темабыз бүгүн Салтанат айым. Эфир жылдыздары дегенде эле эң алгачкы мындай ойго келген эң жаркыраган эки жылдызыбыздын бирөөсү сизсиз. Качан башталды дегеле? Радио угуп баштагандан баштап эле. Кайдан келип калдыңыз ушул жакка? Качан радио угуп баштагандан баштап эле ушул Салтанат Саматова деген ай болуп мындай деп угуп келебиз дегеле сураштырабыз, билебиз, анан өзүбүз дагы жеке маек кылалы деги дегеле кандайсыз өзүңүз? Келгиле сүйлөшөлү. Абдан жакшы, чоң рахмат. Ушу эфир жылдыздары деген темага кошконуңар үчүн чоң рахмат. Ошо жылдыздардын арасына мен да кирип калайын деп аябай сүйүнүп атам деп кой. Мен ушу эфирде жүргөнүмдү радиодон баштагам 21-жыл кетип баратат да. Мына 20 жылдык юбилейди белгилеп койсо деле боло тургандай болуп атат да. Радиодон баштагам. Биздин эле КТРден баштагам. Ушул жерге редактор болуп келген, музыкалык редакцияга редактор болуп, ошо концерттерди түзчүмүн. Анан анда-санда радиодо алып баруучу да болуп калчумун. Анда бирок жанагы Гүлшан эже айтып бергендей чын эле ОТК деген бар болчу. Бизде аябай катуу текшерчү да. Эфирде азыр жана Гүлшан эже эле көп нерселерди Гүлшан эже айтып берип койду. Мен ошолордун баардыгына кошулам деп койсом деле окшошуп калчудай да. Жок, анда болсо биздин Салам Кыргызстан той болуп калат эжеке. Мен дагы Гүлшан эженин сөздөрүнө кошулам. Анда конверт деппи. Сиз ушу телеге келе электе мурда радиодо биз деле угуп жүргөнбүз, көптөгөн радиодо. Мен ушунчалык булбул үнүңүздү сүйчү элем да. Азыр деле сүйөм. Бирок эмеңизди, жүзүңүздү көргөнгө аябай кызыкчумун да. Мен эмес, көптөгөн эле биздин угармандар ошо радиодо иштеп жүргөндө кандай сулуу айым болду экен, бул кандай айым болду экен деп көпкө чейин эңсеп жүрдү болуш керек сиздечи. Кийин мынакей телеге чыгып калдыңыз. Үнүңүздү угуп жүрүп, өзүңүздү тааныш электе, көрө электе, чачы узун, толугураак, карараак, ушундай кыз деп ойлогом да. Көрсө арык, сарыраак, бою узунураак, башкача кыз экенсиз да. Кандай болгом. Чынында эле жанагы үн боюнча ошо радиодо иштеп жүргөндө ошо үнүм аркылуу мени жактырып калгандар көп болгондо ошол кезекте жашпыз анда. Анан ошо бир жигит ошо Ошто жашаган жигит экен. Мага 1 айдай, 2 айдай чалдыго күндө чалчы. Анда сотовый телефон деген жок да. Ал мындай эле үйдөгү телефондон эле эфирге да чалат, мындай дагы чалат. Аябай жактырып жүрдү, мени тим эле аябай сүйүп, ошо үнүмдөн аябай сүйүп жүрдү да. Анан болсо Бишкекке келгенде жолуксак, бир көрдү, сүйлөштүк, анан болсо ошо досторумдун досу болчу да, курбуларымдын досу. Анан ошондон кийин эле чалбай калды. Салтанат аябай капаласың. Мен ушу экинчи суроомду деле улап кетейин. Мындай ачык айрым жакшы да, ушундай отуруп, ушундай кыздар жагат мага. Азыр ошол байке мен болчумун деп туу ята деп туруп отуп да чалып койсом болмок экен да. Ошондон кийин сулуу болуп кетпедиңби? Келиңиз анда кийинки сурообузду узата берели эжекебизге. Эжеке, мынакей ушу 21 жылдан бери чыгармачылык менен алектенип келатыпсыз. Чыгармачылыктын канчалык деңгээлде оор, канчалык деңгээлде жеңил экенин жана Гүлшан эжеден да сураганбыз. Сиз үчүн кайсыл убактарда өтө кыйын кездерди өткөрдүңүз? Жана эң мындай жыргап рахат алган учурларыңыз кайсы учурлар болот? Суроо 2 в 1 деп коет. Ооба, тим эле аябай кыйналдым, ушунча кыйын мезгилдер болду деп айта албайм. Бардыгы Кудайга шүгүр, ушу Кудайдын жазган жолу бар экен. Ошол жолдон келатам эптеп, кыбырап гана келатам. Салтанат эжеке, айтсаңыз, эми баарыбыз эле жанатан бери үнүңүздү мактап атабыз, элдин баары мактайт, канчадан бери мактап келип атышат, мактоого татыктуу эле дегендейчи. Ал эми мындай бир суроо келип кетти. Жакын азыр эле бул үнүңүз деги эле сиз урушкандай кандай чыгат экен? Ушундай эле урушасызбы? Мындай аракет кылып, пунктуация менен, дыхание менен. Жок, урушканга келгенде көзүмдү менен алайтып туруп анан кыйкырып урушам да. Бирок азыр урушпаганга аракет кылам. Улам жаш жогорлаган сайын токтоо болуп баштайт экенсиң. Өзгөчө менин жолдошум дагы абдан токтоо жигит да, бир мүнөз жигит. Анан ошондон үйрөнүп калат экенсиң. Анан баягы көзүңдү алайтып, монтип чыкчыңдап урушкан Салтанат жок. Азыр салабаттуу, жакшы сүйлөгөн, жакшылыкты каалаган. Канча убакыттан бери мына 1-2 жумадан мушташпай калдым. Кечеүн эле урушкам. Эң жакшы бир эме ачып кеттиңиз, жолдошуңуз жөнүндө. Келиңиз анда сизге бир
жолдошуңуз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө дагы кыскача айтып берсеңиз. Ооба, жолдошум мен эң чоң ырыскым деп айтсам болот. Анткени мен дайыма жанымда жүрөт, бирок эч кимге көрүнбөйт. Ал жанагы мистер Икс болот эмеспи, таинственный мистер Икс жанагы телохранитель деген. Дайыма жанымда. Серый кардинал. Ооба да, ошондой. Дайыма жанымда, дайыма колдоп жүрөт. Кичинекей уулум бар, кичинекей дегенде 14кө чыгып, 14кө Сизге кичинекей эле да? Ооба, кичинекей эле. Анан 5 жаштагы кичинекей кызым бар. Мен эң чоң бактым ошолор. Ата-энем, бир туугандарым бар, Кудайга шүгүр. Ошондуктан мен абдан бактылуумун деп эсептейм. Анткени эң жакын жакшы көргөн адамдарым бар. Жакшы көргөн, өзүм тандаган, эл баалаган жумушум бар, Кудайга шүгүр. Ошондуктан мен өзүмдү аябай бактылуу сезем да. Көп жашаган билбейт, көп окуган билет деген жакшы бизде бир сөз бар эмеспи Кыргызда. Мен билишиме караганда сиз ушунчалык акылдуусуз да. Анткени акыл ордон алып барасыз. Ооба, акыл ордон алып барасыз да. Ошол жерде ушундай кээ бирде биз билбеген суроолорду берип, балдардын байкуштун эмелерин чыйпыйын чыгарып ийесиз го. Сиз ошолордун баардыгын өзүңүз чындап эле билесизби же атайын окуп даярданып келесизби? Жок, албетте редакторлор даярдап коюшат анын баарын тең. Эми өз кезегинде мектепте мен деле окугам да. Анан мектепте окуганда абдан жакшы окуучумун, отличница болчумун, ардак тактада илинип турчу менин сүрөтүм. Андан кийин институтты дагы кызыл диплом менен бүттүм университетти. Кайсы университетти сиз бүттүңүз? Ишеналы Арабаев атындагы университетти мен музыкалык факультетин бүтүргөм. Ошондуктан мен музыкалык билимим дагы бар. Анан талантым өзгөчө да. Анда Салтанат ушул жерден алыстабай элечи, музыкалык билим бар деп атасыз. Ушундай керемет үн менен эмнеге ырчы болгон жоксуз? Ой, жок. Эмнеге? Үн жокпу? Бөдөнөн сойсо дагы касапчы сойсун демекчи. Мен сахнага ырчы болуп чыга албайм деп. Мындай ырдайсызбы негизи? Ооба, өзүм, ооба. Бир куплет ырдап бербейсизби? берип койбойсузбу? Кана кол чаап коелу, мындай суранып, ыр кезде сизге сунулду. Салтанат эжеке, чисто сердечно, жаман болуп калса мен монтаждан кесип коем. Эми мен көп деле ыр билбейм. Эң жакшы көргөн ырым бул жанагы ушу карым катнаш жөнүндө да тайкы ойлоп сараң болушпа. Азыр мен үнүм да жетпейт да, өпкөм ооруп аткан үчүн. Таңкы салкын жайкы конуштай. Зыйт. Жүрөк сырын бирге чечишип эй. Жүрөк сырын бирге чечишип ой. Жүрөлүчө жүрөк оорутпай. Жүрөк оорутпай жүрөлүчү замандаштар деп. Кайрылуу. Ден соолук айткан эжеке, узун өмүр каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз, ден соолугуңуз чың болсун. Салтанат Кечикоз, сиз гороскопто кимсиз? Балыкмын. 1 март менин туулган күнүм. Анан мен дайыма айтам да, мен төрөлбөсөм силерге жас келмек эмес деп. Сиз ошол акыл ордон алып барып жатканыңызда канча деген окуучуларды көз алдыңызда баягы өткөрөсүз. Ошол уктамда бирөөлөрүнө өзүңүз жардам берген учурларыңыз болобу? Жок, мен жардам бере албайм. Баарын эле жакшы көрөм. Мисалы үчүн ар бирине жардам бергим келет, бирок оюндун шарты ошондой да. Мен деген калыс болушум керек. Бул жерде ата-энелери, эже, агайлары турат, достору бар. Бул жерде редакторлор турат. Эми жардам берейин деген учурда дагы жардам бере албайм. Бирок мен калыс болушум керек. Ошондуктан мен дайыма айтам, мен силердин эжекеңермин, мага эркелегиле, бирок оюнга келгенде оюн экенин унутпагыла депчи. Анан болсо жана алып баруучу болом деп аткандарды, ошо азыр акыл ордого мен ошо менен сыймыктанам да, эми мактанып деле койсом болот окшойт. Ошо акыл ордого келген окуучулардын бир 20% сиздей болгон алып баруучу болгум келет дешет да. Ошондо мен сүйүнүп калам да ичименчи. Мен деле бир керектүү нерсе жасап атыптырмын. Демек мен жасап аткан жумуш бирөөгө керек экен. Ошолордун ичинен бирөөнө керек болуп калса, ошолордун ичинен бирөөнө эле таасир кылса, мен өзүмдү бактылуумун деп эсептейм да. Ошол эле темадан алыс кетпей. Сизге окшош алып баруучу болуш үчүн эмне кылыш керек? Кеңештериңизди айтып кетсеңиз, балким ошол 20% көрүп отурат азыр. Андан көбүрөөк бүт шаарлардан, бүт аймактардан баары көрүп, угуп, балким бир Мен да ушул суроону берейин деп атам. Эмне болуш керек? Пайдалуу болушу мүмкүн. Мен билим алыш керек, окуш керек, иштеш керек. Биздин ар бир келген конокко салтка айланган жаштакай сурообуз бар. Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан албетте биздин мекенибиз. Ушу Кыргызстан жөнүндө Ал Токонбаев агайыбыздын жазганы бар да, о туулган жер, сенден ыйык меке жок. Сүт эмизип,
тузун, нанын жегизген. Мен сен үчүн бардыгына даярмын. Сөөктөрүмдү ун кылса да тегирмен деп. Кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн мен жанымды берүүгө даярмын. Анда эмесе ушундай сонун жооптон соң бир сонун сүрөткө түшөлү эжеке. Биз билебиз Салтанат Самата селфи жакшы көрөт. Ошон үчүн биз дагы селфи деп алайлы, кыргызча айтканда. Сиз отура бериңиз, биз жаныңызга отуруп селфи. Биздин баракчаларга кирип сөз түрдө комментарий калтырганды унутпаңыздар. Биз жооп беребиз. Кол чабуулар жаңырсын. Жылдыздуу коногубуз менен жылдыздуу селфи. Ушундай түшкөн. Болду. Салтанат эжеке, келиңиз эми азыр сизге кикбокс формасын алып чыгабыз дагы мушташабыз. Келгиле. Тентектер, билем да силер бир нерсени камдап койгонуңарды. Жо, эми бизге келгенде сиз арда биринчи жолу конок болуп атат болушуңуз керек, э? Ооба. Бизде. Дай көрүп жүргөм да. Жок, мисалы башка деле передачаларга барганда конок болдуңуз беле? Болгон. Болгонсу, а бизде биринчи жолу, э? Ооба. Азыр кандай Гүлжайна менен мушташабы же мен мененби? Азыр өкүңөр Илим тең. коюңар Анда менен. чикатсетели. Үчөөңөр бир чыксаңар деле болот. Бул бир аз музыкалдуу. Биз өзгөчө мындай биз сыйлаган эжекелерибизге келгенде бул оюнду кылганды жакшы көрөбүз. Би жагы болмокчу. Эми эжеке сиз канча Коюнчу анда. убакыттар өтүп Би канда? болсо токтоп турсанчы. Мындай унутпойдуңуз. Мондай кылсаңыз Йо деп коесуз, э? Бирок бини сиз көнгөн хип-хоп, R&B эмес, той би деп койсок болот. Азыр мындай аял затынын 3 доору бар экен. Жаш келин деп коелу. Шернелеш эже жана кудагыйлар. Азыр үчөөңөр тең эң алгач жаш келиндер командасы болуп бийлейсиздер. келиндер эмес, кыздар эле кылып койчу. Ооба да. Мейли кыздар деле болсоңор болот. 18-17 жаштагы эле кыздар. Ооба. Ошондой болуп каласыздарбы? Ошондой эле. Ооба да. Кой десе болбойбу, Гүлжайна эжекебиз дагы эле 18-17 жаштан өтпөй жатат. жаштагы кыздарды отургузуп коюп, эсичөт. Макул анда, азырынча отургузбай тургула бирок, музыка коелу. Жакшылык салам Кыргызстан тоюна кош келипсиздер. Жаш кыздар бийлеп жатышат сиздер үчүн. 30 секундтук фрагмент, кол чабуулар жаңырсын. 1-2-3, кеттик. Я зову тебя ласково, ты ночами ясными, приходи за мной, этой луной. Ортого келиңиз. Больше одиночества, золотой. Кийинки образ шернелеш эжелер. Уже жаш кыздар эмес. Айылдагы эжелерби, айылдагы. Айылдагы эжелер шернелеш. Жеңелер, Жеңелер мындай. Атаңдашып бири-бирине. Атаңдашып бири-бирине сындап, көйнөгүн карап, кандай бийлеп атат экен деп койгон учуру. 1-2-3, кеттик. Бинин аты телекөрүүчүлөр дагы көрмандар дагы билип калды. Тойго күч менен эле келип калган мейман деп койсок болобу? Апалардын бийи. Баштады. Кентир. Телекөрүүчүлөр жана көрмандар өзүңүздөр байкадыңыздар, Салтанат Саматованын подружкалары карды өзү карабай койду. Жаш кезинен баштап, жаш кезинде кандай бийлеп атты эле? Абайлагылачы, айланайын жакындабагылачы. Каргыча ошондой бийлеп бердиңиз. Аябай интеллигентный үй бүлөдө чоңдогон. Биздин үйдө Аябай интеллигентный үй бүлөдө карыганмын деп. Бизде ооба вилка менен, бычак менен жейт да тамакты мынтип. биз кол менен эле 5 бармак. Салтанат Саматова эжекебизге чын дилден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жеке мындай көп киши билбейт, бирок менин эң алгачкы мугалимдеримдин бириси Салтанат эжеке, сизге чоң рахмат. Ушунуңуздан жазбаңыз, чакырганда келип туруңуз. Жана албетте эле ушул мындай
сын пикир, критика жана ушак сөздөргө көңүл бурбай эле, жакшы маанайда эле жүрө бериңиз. Рахмат, чоң рахмат. Чоң Чоң рахмат. рахмат. Сизден көптөгөн үлгү алса болот экен. Сизди көрүп жашаса болот экен. Кээ бир айымдарды көрүп өлгүм келет го. А сизди кандай гана бийик деңгээлдеги инсан экениңизге дагы бир жолу таазим кылабыз. Келиңиз анда биз Салам Кыргызстан берүүсүнүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынан сизге сонун белектерди карабыз. Мына ошонун Кадеки биздин Ошол белек бүгүнкү таттуу коногубузга таттуу белектерди. Кол чапыңыздар. Жок, үй бүлөңүз менен, кошунаңыз менен. Сөзсүз түрдө жеке Ата кондитердик фабрикасынан бул сизге белек болсун. Мунун баары Кыргызстанда жасалып чыгарылган, чын жүрөгүнөн ар бир жумушчу ошол салтанатычка үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, кыздары менен жемди жеп койсун дейт. Бүт баары жаңы жасалган, баарынын дамы өзгөчө жана жогорку сапатта. Мунун баары сизге жеке. Чоң рахмат. Ата компаниясына чоң рахмат. Салтанат неле сиздин салтанатыңыз болгондо салтанаттын үй бүлөсү жеп койсун деп сизге берип отурат. Анда сизден эркин микрофон эл журтка. Рахмат. Эми мындайдам, баардыгы эле аябай көп сүйлөгүсү келет, бирок мен алып баруучу катары кыска нуска сүйлөгөндөрдү жакшы көрөм. Ошондуктан аманчылык баардыгын жеңет экен. Аман болуңуздар. Бактылуу болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Биринчи байлык ден соолук демекчи. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Мен сиздерди чын жүрөктөн жакшы көрөм. Сиз дагы оорубаңыз, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кол Жакшы чабыңыз. барыңыз. Кайрадан кийинки Салам көрүшкөнчө. Кыргызстанда Алимай Конас Салтова Саматова make some noise. Welcome. Урматтуу кыргызстандыктар, дасторкондун көркү таттуу демекчи, үйүңүздөрдө ар дайым салтанатыңыздарда, жакшылыгыңыздарда дасторкондо Ата деген конфеттерди алып турсаңыздар, коп кой меники, ар дайым Ата дасторкондо жайылып турсун. Сиздерге ноларды беребиз, бизге келгиле. Басып кетти. Асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, калпакчанды көрсөң кыргыз деп бил демекчи. Кыргыз элинин эң мыкты жылдыздары бүгүн эжекелерибиз келип кетти. Жеке мага маек аябай жакты. Айтпа, мага дагы жакты. Биздин бүгүнкү студиябыз жалаң эле жылдызга толуп калды окшойт, Гүлшан эжекебиздин көзүнүн жарыгы, салтанаттын татынакай булбулдай болгон үнү, ушундай сонун бизге, мен ойлойм, бир гана бизге эмес, жалпы бизди көрүп аткан, Салам Кыргызстанды сүйүп аткан жаштар, аталар, апалар бүгүн сиздер разы болду деп мен терең ишенип кетем. Албетте бүгүнкү келген коноктордон кандай гана керемет энергияларды алып калдык десек адашпайбыз. Албетте кийинки жумада дагы мындан да кызыгыраак конокторду чакырганга аракет кылабыз. Ошондуктан бизден такыр алыстабаңыздар. Сиздер менен адаттагыдай эле алып баруучуларыңыздар Санжар, Назира жана Гүлжайна. Салам Кыргызстан, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Биздин конокторду, Гүлшан эжекечи жана биз экөөбүздөн эле агып калдык го Гүлшан эжекени көрүп алып, Ошо карасам тетекте агып кетаткан экенсиң сен. Сулуулугучу көзүнүн ичинде жалтырап, ана мен таң калганымчы ушу эжеке операция кылган бетине. Жаман шымшыксың, Неге? Жаман шымшыксың. Жаны эле келгенде мынтип карап отурбайт белги, эмне мактап атасың? Мактагандан мурун. Экөө кеткиче мен чарчап кеттим, ишенесиңби? Жок, мен мактайм, жашнакай суп-сулуу эле, просто мен айтып атам да. Бул пластика жашка келгендечи. операция жасаткан эмес, по-моему. Жасаткан. Монда бетин апарып туруп аркага бир жерге байлап койгон го дейм. Скотч менен. Скотчтоп мынияктан мону билинбеген скотч кылган го. Ошондой кылган окшойт, Жанагы кийинки салтанат эже мен деген жумуштарды мен тытам деди го, Гүлшан эже деле тытам деди го. Экөөнүн өмүрү колунан бирдек келе тургандай көрүнбөйт, бирок састарана караганда. Жок, баары эле ушинтип ойлойт, сен деле, мисти деле ойлойт. Мени кылат дейт, мен любой ишти кылат дейт. Жаман өзүм мактайт деп. Гүлшан эже айтпады, уйду деле сайым, отту деле жагам деп эле. Может, алда эле койгон. Эмеге мен салтанатка өзү деле айтты го, калп айтпайт экен, жалкоомун деди го, эчтемке деле кылбайт го. Жок, өрүнө туруп жалкоо экен. Канча деген эфирлерди алып барып атат. Жанагы балдарын ким багат болду экен? Жок, анан негизичи экөөдөн келип турган, амансыздарбы? Мен чарчап кеттим. Неге? Чарчап кеттим, мындай. Жасалма сүйлөгөндөй көрүнүшөт экен да, көчү. Лучше жүр үйгө барып эс алабыз. Жүрчү айланайын, мен деле сен деле. Түн жарым болуп калды эмес. Көрүнгөндө мактап отура берейик.